Түркиянын Манавгат шаарында 2 кыргызстандык кыз мекендешин сабап тоноп кеткен. Бул тууралуу Түрк маалымат булагы жазып чыкты. Маалыматка ылайык Карбаева аттуу кыргыз жараны Айжан жана Айзада аттуу мекендешинин үстүнөн полицияга арыз жазган. Ал өз арызында аталган 2 кыз аны сабап тоноп кеткендигин жазган. Жабырлануучу ооруканага түшкөн. Шектүүлөрдүн батиринен жабырлануучунун телефону табылган. Түркиянын Стамбул шаарынын Фатих районундагы отелдердин биринде уйгур тектүү ишкер айеркен Саймайтын атып кетишти. Саймайтын отелге тиешелүү кафеде отурган жеринен белгисиз бирөө келип атып кеткен. Октон жаракат алган айеркен Саймайт ооруканага жетип каза тапкан. Түрк полициясынын маалыматында каза болгон жаран бажы иштерине байланыштуу ишкерлик кылары жана акыркы кездерде каржылык жактан көйгөйлөрү болуп келгени айтылат. Алдын ала божомолдор боюнча ишкер Саймайттын өлүмүнө аласа бериси маселеси себеп болушу мүмкүн. Кошумчалай кетсек, айеркен Саймайты азаттык басылмасынын Кыргызстандан чыгарылган миллиондор боюнча иликтөөсүндө ысымы көп айтылган адамдардын бири катары белгилүү. Arabayla kaçtı ya. Burayı boşalt. Kapatın şöyle. Dayı söyle. Один xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени бас.